ар бир адамдын кыялы, максаты болот тура. Анын сыңарындай менин жеке жашоомдогу тандаган кесибим мугалимдик эле. Туулган жерим максы деп төшүмдү кагып айталам. Ажайып кооз жеримде эркин сүйлөп басалам. Эмесе мен Шерматова шахра жөнүндө 5 факты болсун. Учурда кыргыз тили жана адабияты мугалими, 7 бир туугандын эң улуусу, үй бүлөдө жолдошумдун сүйүктүү жары, 6 баланын энеси, Ысык көл жолдомосунун жеңүүчүсү. Биздин кыргыз тили жана адабияты мугалими Шерматова шакыра биздин мектепте иштеген аз жыл болсо дагы өзү коллективдин астында, жамааттын астында өзүнүн чыгармачылык экендигин, ишке берилгендик менен мамиле жасаганын көрсөтүп алды. Азыр эле убакыттын ичинде мектептен чыккан өзүнүн предмети боюнча коомдук иштерге активдүү катышып, конкурста, сынактарда алдыңкы орундарды алып жүрөт. Шерматова шакыра келечекте бизди мыкты педагог катары көрсөтө аларына биз ишендибиз. Азыр учурда Санаров мугалим катарында өзүнүн бардык мектептеги жаңылыктарды, башка сынактарды, жетишкендиктерди социалдык баракчаларга чыгарып турат. Өзүнүн макалалары, жазган ырлары, ой пикирлери Кут билим газетасына тынбай чыгып. Шерматова шакырага ийгилик каалайбыз. Мугалим Мөмөлүү Дарак дегендей Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филология факультетине тапшырдым. Аталган окуу жайда профессор, доцент агай эжекелерден билим алдым. Айталы, Сатканбай Момуналиев, Мастура Шарипова, Кадырбек кызы Нуркыз, Аманова Салтанат эжекелерди ээрчүүгө аракет жасадым. Алгач Ош облусундагы Бабалашкар мектебинде иштеп баштадым. Убакыттын өтүшү менен Калмат Алымкулов мектебине өз кесибим боюнча жумушка кирдим. Кантсе да замандын талабындагы мугалим болууга бет алдым. Албетте, ар бир окуучунун тилин таап, билим берип, жаңы ыкмалар менен иштеп, коомдук иштерге активдүү катышып, креативдүү мугалим болууга аракет кылам. Табияттан берилген талантым ташкындап, калемим курчуп, ырларым жаралып, макалаларым жарык көрө баштады. Баса, жашоодо мыкты мугалим болуп, окуучуларды олимпиадага даярдап, ЖРТдан жогорку бал алууга көмөкчү болуп, келечек ээлеринин жүрөгүндө болууну максаттап келем. Анткени окуучунун ар бир жетишкендиги мугалимдин ишмердүүлүгүнөн көз каранды эмеспи?